Жогоруда маалымдалгандай эле 13-июлда 7 жаштагы Байел Нурманов өзүнүн кошунасы, эми досу жана бир тууганы десек болчудай 3,5 жаштагы Бекназарды ажалдан сактап калды. Бекназар отурган, бутун латокко салып. Анан мен отурган жанында. Мен түшүп кеткенде мен көрүп калдым да. Анан көрдүм Бекназар суда агып баратат. Анан артынан чуркадым. Капуста жер бар го. Ошол жерден тизелеп бир бутунун кармап алдым. Байелдин бул эрдиги туурасында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым өкүлү Дайыр Кенекеев да маалымдар болуп, жаштайынан мындай эр жүрөк жана тайманбастык сапаттар менен өсүп келе жаткан Байелге өкүлчүлүктүн ыраазычылык каты менен бирге акчалай сыйлыгын көрсөттү. Оюнчук каалаган бир нерсени алып берсеңиз, ушуну өздөрүнүн эмеси болсо агасына дагы сизге. Анан бул дагы сизге белек катары үйгө эстелик катары илип коюңуздар. Анан чоң апасынан ушундай балдарды тарбиялаганыңыз үчүн сида чыга албай турган лотокто кичинекей неме скользкий болуп кеткен балдыр болуп четтери. Анан ошого тайманбай барып туруп колунан кармап алып чыккан үчүн бүгүн ушу Байелди областтык жетекчилерди чогултуп, колун кысып поздравить этип коелу деп, жакшынакай тарбия бергениңиздер үчүн силерди да бир сыйра куттуктап, Кудай сактасын, мындай кырсыктар болбосун, бирок буну дагы бир кичине белек бекчек менен дагы поздравить этип, анан экинчи ушундай немелерге барбасын. Может, тиги Байел агасындай кийин дагы өзүнчө эр жүрөк мындай спасатель болоттур. Кийин ушул экөө дос болуп Таласка жайкы каникулга чоң энесинин үйүнө келген Байел Чүй облусунун Беловодск шаарындагы мектептердин биринде окуйт. Андыктан анын жайкы салуудагы жасаган жакшы иши туурасында мектеп жамаатын кабардар кылынат. Бул туурасында облус жетекчиси Дайыр Кенекеев билдирди. Анткени жаш болсо да катуу агып жаткан суудан коркпой, бир адамдык сактап калган жаш баланын мындай ишин жалпыга маалымдоо зарыл. Муну менен боорукердик, мекенчилдик өңдүү жакшы сапаттарды ар бир келечек муундун жүрөгүнө орнотуу керек. Өз кезегинде 3,5 жаштагы Бекназарга жана анын ата-энесине да белектерин тапшырды. Турду Орозбаева баланы сууга агып бара жаткан жеринен сактап калган Байелдин чоң энеси. Аларда небересинин жасаган жакшы иштеринен ыраазы болушуп, башкысы Кудай сактап, эки бала тең аман эсен, өмүрлөрү узун болсун дешет. Баланын үнүн угуп калдым да, анан чуркап чыктым үйдөн. Үйдөн чуркап чыксам эле лотоктун жээгинде Байел менен Бекназар турат. Анан эмне болду Байел десем, апа Бекназар сууга агып бараткан жеринен мен кармап калдым деди. Баланын үстүндө майка эле калыптыр. Калган бүт сууга агып кетиптир. Анан экөөнү жетелеп, бери эшиктин алдына келип, анан экөөнү апаптап, Байелим менен сыймыктанам. Акылы бар экен, үйдү көздөй чуркабай, апа Бекназар сууга агып кетти дебей, Бекназардын аркасынан тызылдап чуркап отуруп, Бекназарды суудан алып калганына мен балам менен сыймыктанам. Байел менен Бекназар жаш айырмачылыгына карабастан жакын достордон. Эми алар мындан ары жөн гана достордон эмес, бир туугандардан болуп калды дешет жакындары. Быйылкы жаанчыл аба ырайына байланыштуу өзөндөрдөгү суу көтөрүлүп, сууга агып кеткен жаш балдар туурасында окуялар көп катталды. Мунун өзү жаш балдары бар ар бир үй бүлө балдарына өтө сак болуп, көзөмөлдөн чыгарбай кароо зарыл экендигин дагы бир жолу тастыктап турат. Рахат Бейшелиева, Бузурма Молдояров, Талас шаары.